Ысык көлдө жапайы жырткычтар малга кол салып чоң зыян келтирип жатышат. Алар суук түшөөрү менен күч алат. Жакында эле жырткычтар 12 бодо малга, 90 баш койго кол салган. Бүгүнкү күндө мергенчилер алардын изине түшүп, жок кылуунун аракетинде. Занимаемся сколько лет? Биз дайыма карышкыр атып алектенебиз. Былтыр 4 карышкыр жана көптөгөн чөөлөрдү атканбыз. Бүгүн аларды алып келген жокпуз, балдар жетишпей калды. Жыл сайын сыртка барабыз. Бүгүнкү атылгандар Нововознесенский, Советский жана Ички Жиргиз айылдарынын аймактарынан атылгандар. Ички Жиргиза там отстрелянные. Ак Суу району тоонун боорунда жайгашкандыктан карышкырлар күч алып, аларды жок кылуу кыйынга турат. Четинен тазаланган жырткычтар чектеш мамлекеттерден байырлай беришет. Негизинен иш чара алып барат, бирок булар деле эми бизге баягы жер шартына бизге көнүп көп аттырбай атат, тоого чыгып кетип атат. Мурунураак токойдо болгондо иттер менен оңоюраак атылып атканда. Анан ошо булардын да бой припасы бар. Ак Суу району боюнча жалпы 700 мергенчи катталган. Бул айда эле алар тарабынан 31 чөө, 23 карышкыр атылган. Азыр мына комиссия өткөндөн кийин баарын биркабат этебиз. Биркабат этип комиссия турат. Буякта эконом, зам аким, айыл өкмөтү биз тараптан менин милдетим карышкыр менен итти айырмалоо, чөө менен башка ит болуп калбасын да. Анан биркалоодо кайра алып келбесин. Биз терисин тешебиз. Анан бул комиссия менен келет да, булар баары счеттору бар мергенчилердин. Прямой Бишкектен счетуна түшөт. Ал эми бүгүнкү атылган зыянкечтерди комиссия тыкыр көзөмөлдөөдө. Мамлекет тарабынан бир карышкырга 6000 сом сыйакы берилсе, чөө үчүн 2000 сом каралган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл обосу.